Юсаевдин окуу керемет долбоору 12 декабрь улуттук адабият жана дүйнөлүк масштабтагы жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгынын урматына карата авторлордун китеп кербени аттуу иш-чарасы Жалал-Абад облустук китепканасында шаардык мектеп окуучуларынын катышуусунда башталды. Бул иш-чаранын негизги максаты ушул биздин билим алып жаткан окуучуларыбызга ушу китепке болгон үндөө да. Бул иш-чаранын негизинде бүгүнкү күнү шаарыбыздагы мектептерде дагы бул китепти жазган бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасы боюнча 1500 китептин авторлору бар. Булар бир гана Жалал-Абадта эмес, бул Кыргызстан боюнча окуу керемет долбоор аркылуу жүргүзүлүп атат. Ушул авторлор ар бир мектепке барып өздөрүнүн ушу балдарга арналган чыгармаларын окутуп, балдарды ушу китепке болгон кызыгуусун, окууга болгон кызыгуусун андан ары арттыруу өстөрүнөт да. Бул иш-чара окуу керемет долбоорунун колдоосу менен түрдүү жанрдагы 1500 балдар китептеринин жараткан жергиликтүү авторлор менен жеткинчектердин арасында байланыш түзүү жана китеп окуу маданиятын жайылтуу. Эти менен эле күн бузулуп, суук боло түштү. Түштөн кийин жамгыр себелеп, кечинде кар айланды. Баарыбыз жумуштарды бүтүрүп, жылуу үйгө шаштык. Апама жардам бердим. Апам жетин албай сүйүнүп, мени мактады. Маанайым жакшы эле. Силер апаларыңарга жардам бересиңерби? Жергиликтүү авторлор жана сүрөтчү иллюстраторлор менен биргеликте иштелип чыккан жаңы китептер үй-бүлө, достук, сый-урмат жана көп түрдүүлүктү таануу балдардын билим алууга болгон ынтызарлыгын, ошондой эле чыгармачылыгын өнүктүрөт. Бүгүн биз окуу керемет библиотекасына келип, аябай көптөгөн китептерди көрүп, чыныгы автор менен көздөштүк. Мен өзүм деле китептерди аябай жакшы көрөм, сүрөттөр жакшы тартам. Өзүм деле үйдө бир нече аңгеме жазып, инилерим аябай көп, ошолор келгенде мен аларга окуп берип жүргөнмүн. Окуу керемет китеп кербенинин кийинки сапары Жалал-Абад шаарындагы номер 9 Ратбек Санатбаев атындагы инновациялык мектеп гимназиясында уланды. Бул билим уясында да жергиликтүү балдар жазуучулары окуучуларга өздөрүнүн калемине таандык чыгармаларынан окуп беришсе, ал эми мектеп окуучулары атайын даярдалган инсценировканы көргөзүштү. Жана өсөт, жүгүрө алат. Юсаевдин окуу керемет долбоору азыркы учурдагы балдардын жаш өзгөчөлүгүн эске алып, түрдүү категориядагы китептерди басмадан чыгарып атат. Андан сырткары азыркы учурда сан ариптештирүү заман талабы болгондуктан окуу керемет долбоору балдар үчүн атайын электрондук китептерди биринчи жолу Кыргызстанда басма атайын порталга жайгаштырып атат. Булум Library деген электрондук порталда ушу балдар үчүн арналган 1000ден ашык электрондук китептер бар. Кичинекей ташбака сабакка бара жатты. Жолдо жаткан чоң ташты байкаган жок. Айта кетчү жагдай, Юсаевдин окуу керемет долбоору Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 1681 мектепте иш алып барууда. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Ахматов, Жалал-Абад шаары.